Саламатсыздарбы, Кабар KG каналынын катталуучулары, сиздер менен мен Кесипкөй адам рубрикасынын алып баруучусу Акылбек Азат уулу. Бүгүн биз Кесипкөй адам рубрикасынын алкагында Кыргыз айыл этно комплексинде Амиров Жомарт мырзанын кухнясында конокто жүрөбүз. Жомарт мырза, маанайыңыз кандай? Маанай сонун, силер кандай? Жакшыбы? Маанайыбыз жакшы. Биз бул жака келатканда жол абдан алыс экен. Негизи жол жакын эле көрүнгөн. Бирок жүрүп отуруп аябай алыс экен, анан аябай кооз да экен. Анан шаардан да сыртка экен да. Жомарт мырза, айтсаңыз, биз шаардан келе жатып ушундай ойлондук да, жол аябай алыс экен. Анан бул жак абдан суук экен. Битке иштегенге дагы битке кыйынчылыктарды жаратат экен да. Анан шаарда көптөгөн ресторандар бар. Бирок эмне үчүн ушул жакты тандадыңыз? Акыркы учурда деген смог деген тема пайда болгон шаардын ичинде. Анан Кытайдан деле вирустар кирип атат, ар кандай эмелердин эме кылып, ошон үчүн мындай таза абада, шаардын сыртында, тоонун үстүндө дегендей таза татынакай болуп эле ушул жакта ден соолукту карап, ат минип, мындай кухня менен дагы керектүү нерселер менен алектенип коюп жүрөбүз. Алыстан келатып карасак, бир ат минген киши турат да жол астындачы. Анан аябай таң калып эле, бул ким болду экен деп аны карасак, ал бизге баскыла деп жол көрсөтөт да. Анан бул эмне болуп атат деп биз чочуп анын артынан айдай бердик. Бир кезде айдап келип эле токтосок, көрсө ал Жомарт мырза экен. Сиз тамак жасагандан сырткарыда аттын үстүндө аябай жакшы минет экенсиз. Муну кандай үйрөндүңүз? Ушул жака келип үйрөндүңүзбү же буга чейин эле билчү белеңиз? Буга чейин болсо биз жана айылдан ат мингенбиз. Айылдан ат минип, башыбызды жарып, кички кезде болот. Анан келип бияктан үйрөндүк ат мингенде. Ар кандай аттарды минип практикалап, в принципе азыр үйрөнүп жакшы ат минип калдык. Ошентип силерге жол көргөзүп бердим. Байкашымча бул жакта сиз дайындап койгон экенсиз. Бүгүн тамак жасайт окшойбуз, Ооба, сиздерге бүгүн тамак жасап берем. Тамактын аты менен, анан тамактын бул кайсы улуттун тамагы, ошо жөнүндө айта кетсеңиз. Бул болсо китайский тамак, аты болсо жаровня. Газга бышырабыз. Бул жерде деген перец, помидор, огурцы, лук и так далее, да, специи кетет. Ошо менен сиздерге бүгүн тамакты бышырып беребиз. Анда эмесе баштайлы. Жомарт мырза, айта кетсеңиз, ар бир кесип ардактуу демекчи. Сиз аябай жакшы тамактар жасайт экенсиз. Бирок бизге эле эмес, бардык Кабар KG каналынын катталуучуларына деле кызык болуш керек. Бирок үйдө тамакты ким жасайт? Сиз жасайсызбы же келинчегиңиз жасайбы? Чынын айтканда, ар бир ашпозчу үйдөн тамак жасагысы келбейт деп ойлойм. Бул жеке менин пикирим. Үйгө барганда биз жатабыз, ютубту көрөбүз, PUBG ойнойбуз дегендей обычный эле ишин жашоо. Негизи ар бир кесиптин адамы бир жака барса, бир сындайт эмес беле? Мындай профессионал адамдарчы. Анан келинчегиңиз жасаган тамакты сиз кандай, мындай сындап жейсизби же мындай анча мынча тузу ашып же жетпей калса көз чумуп коюп, билмексеңге салып жейсизби анын көңүлүн карап дегендей? Негизи тамакты көп деле тандабайм. Анан келинчек деген аракет кылып, там берилип жасайт, анын деле көңүлүн албайбыз. Негизи тамакты өтө жакшы жасайт менин келинчегим. Ар бир тамагын жеген сайын мындай жаңырып турасың да. Вот ушундай. Мага жагат келинчегим тамак жасаганда, прям мощный да. Ошондуктан үйдө тамак жасабайм практически. Түшүнүктүү. Кийинки суроо сизге мындай болмокчу. Ушул кесипке кандайча жол менен келип калдыңыз эле? Анан ушул кесиптин үстүнөн кандай ийгиликтерди көрдүңүз? Ушул жөнүндө айтып кетсеңиз. Бул кесиптин үстүнөн көп эле нерселерди көрдүк, жакшылыктарды. Бул кесипке кантип келип калдык? Менин атам өзү ашпозчу. Анан, естественно, айылда өтөт анын баары. Айылдан Куран окутуп, там бирөө той берсе, барып плов басып берип, тамагын жасап берет, анан элдин баары чакырат. Анан кички кезде мындай бир определенный интерес болгон, ошону бир байкайлы, бир көрөлү деп
Анан шаарга келип үйрөнүп анан ашпозчу болуп калдык. Ийгиликтер жагынан айта кетсек, ийгиликтер жагы өтө жакшы. Азербайжанга барып иштеп келдик. Анан болсо гран-при уттук. Анан дагы эмне дейбиз? Көп деле мактанбай эле, бирок жакшы эле, көп деле прям монда эмес, жакшы баары да. Жакшы ийгиликтерди көрдүк. Жакшы ийгиликтерди Ушул кесиптин аркасынан көп жерлерди көрүп келдиңиз дегендей. Кыргызда айтат эмеспи? Сен кесипти тандабайсың, кесип сени тандайт дейт. Ошол сөзгө кандай карайсыз? Кошуласызбы? Кошулабыз, эң туура. Сиз өзүңүз айта кеттиз, Азербайжанга чейин барып иштеп келдик деп. Анан менин билишимче сиз ар түрдүү кухняларды билесиз. Ошолорду санап берсеңиз, мындай кайсы кухняларды билесиз? Кухня жагынан европейский, китайский, көп басым салганым негизи китайский жагына салгам. Анткени китайский кухняны жакшы көрөм. Бат жасалат. Жанышым аяр айтып кеткендей, киргенде ачуньо, чыкканда да ачуньо да. Ошондой тамактар, бирок мындай приятный тамактар да. Европейский, китайский, национальный, уйгурский, восточный. Кытай кухнясы деп калып атасызбы? Мисалы, Кытай кухнясы десе эле элдер элестетет да. Бир иттин этин жейт, же курт кумурскаларды жейт депчи. Ошондой тамактарды жасаган күндөр болду беле? Эми андай тамактарды корейский кухнядан жасап калганбыз. Айта кетсем, иштебеген жерибиз деле калган жок эми. Ошол жөнүндө айта кетсеңиз, ошол жөнүндө мындай кандай сезимдер болду эле? Мисалы, сиз бул досканын үстүндө курт кумурсканы кескилеп мындай жасап атасыз да тамакчы. Ошондо мындай өзүңүздө ичиңизде бир жиркенүү же бир башкача сезимдер болду беле же? Жиркенүү деген болот обязательно. Анткени бул нерсе биздин кыргыздарга көнгөн эмес практически. Анан курт кумурскаларды курт-кумурска деп айтпайбыз, эми кытайларды сыйлаган эле тамактары. Ошолорду жасадык, көрдүк. Иттен тамак бышырдык. Тут ничего такого да, мындай таң калуунун деле кереги жок. Мындайча айтканда, ким акча төлөсө, ошол музыка заказ берет дегендей турбайбы? Ошондой эң туура. Эми сизге дагы суроо, өзүңүз кайсыл тамакты аябай жакшы көрөсүз? Мен болсо 5 бармакты жакшы көрөм, негизи национальный тамакты. Жей бересиң, кире берет да. Анан жакшы мындай тоесуң. Андан башка чечевичный супту жакшы көрөм. Ошол экөө эле, калган баарын стандартный эле жейбиз да. Сизге мындай суроо да, Кыргызда 7 область бар эмеспи? Анан 7 областьта эт тартып атканда устуканды 7 башкача таанышат, Анан ошо 5 бармактарында дагы мындай өзгөчөлүктөр болобу? Ар бир областтын кандай? Ошол жөнүндө айта кетсеңиз. Область эмес, мисалы үчүн даже узбекский 5 бармак бар, талаский 5 бармак, кульчо 5 бармак болот талардыкы. Анан болсо айрыкча мага нарындыкы жагат да. Нарындыкы чем особенностью? Эти көп, биринчи очередь. Биз этти жакшы көрөбүз. Камера аста, ошол. Анан чыкты жакшылап жасашат, жейсиң. Таластык болсо кульчо, эми кульчонун баарыңыздар эле билесиздер. Аны таластык аке агаларыбыз жейт, биз болсо. Абдан сонун. Кийинки суроо, өзүңүздүн хоббиңиз жөнүндө айта кетсеңиз, эмне хоббиңиз бар? Менде болсо хобби, кандай десем, жумуштан сырткары негизи машина айдап, мындай эс алып жүргүм келет. Ошентип жүрөм. Андан сырткары ат менен сүйгөн эмелерим да мен. Андан сырткары актер болгум келет да. Көп эле кинолорго барып жунуп атып ынтип киребиз. Ушул жагына токтоло кетсек, жакында эле Бажарики 2 деген кино чыкты. Бажарики 3, 3-чү кино тасмасы чыкты. Ошол кинодо бир жеринде сиз дагы катышып калган экенсиз. Ошол процесс жөнүндө айта кетсеңиз, анткени сиз көптөн бери поварлык сферада жүрөсүз да, ашпозчулукчу. Анан туруп эле барып киного тартылып калган кандай экен, алардын эли жактыбы, алардын кухнясы жактыбы дегендей. Негизи по актер болуш деле мага жакты бир четинен. Практически баарын даярдап беришет, тамагыңды коюп беришет, мас болуп берем десең араңды коюп беришет. Анан ойно деген кезде ойнойсуң, бирок актерлук чеберчилик тоже мындай оңой эмес, бул кыйын экен. Бир нерсени, бир кадрды, бир эпизодду тартыш бул аябай оор экен. Кыйын экен да. 2-3 жолу минткенден кийин биз деле ошого аракет кылып жатабыз. Жакында буюрса
кинолорго тартылабыз деген келечекте пландар бар, келечекте пландар бар. Мен аябай байкап калдым да, эшиктен кирип келе жатып, бир аябай коңур үндү угупчу. Анан карасам эле сиз мындай кыңылдап бир нерсе туурап атыптырсыз. Кыңылдап ырдап коюпчу. Анан менде мындай суроо да, сиз ырчылыкка кандай карайсыз? Ырчылыкка да жакшы карайбыз. Негизи адам баласы вообще эч нерсеге тойбойт экен. Кайсыл нерсени көрсө эле ошого жумула берет экен. Жигитке жетимиш өнөр аздык кылат дегендей, ырчылык кесип дагы сиздин артыңызда бар турбайбы, Бар ырчылык, бул негизи тоже бизде фундаментте үй бүлөлүк эмеде да бар. Анан эми для себя ырдап коебуз. хобби катары. Хобби катары да, всё. Бизге бир куплет ырдап берсеңиз Хорошо, болот эле. хорошо. Кабар KG каналынын катталуучулары сиздер үчүн Амиров Жомарт мырза бир куплет ырдап бермекчи. Мен көлгө жалгыз келип байыралдым, тургуздум махабаттын пайдубалын. Жаштыгым татаал жолдон жаңылышып, долондон канатымды кайрып алдым. Жаштыгым татаал жолдон жаңылышып, долондон канатымды кайрып алдым. Браво! Жомарт мырзадан сиздер үчүн абдан сонун чыгарма болду. Жомарт мырза, сизге мындай суроо болмокчу. Азербайжанга барганыңыз жөнүндө токтоло кетсек, Азербайжанга болгон саякатыңыз кандай болду? Ал жакта сиз мындай тамак ашпозчулуктан сырткары дагы кандай нерселер менен алектендиңиз, окудуңузбу же эле катары? Мындай болгон, Азербайжанда иштеп жүрдүк. Пассаж деген ресторанда, тоже элитный ресторан там. Ошол жакта иштеп жүрүп, анан психологдор менен сүйлөшүп, ошолордун бир сыйра психология управление деген окуулар. Ошолор менен көп эле жүрдүк. Алардын советин угуп, практиковаться этип, ошолор менен чогуу жүрүп, жумуштан сырткары. Андан Бишкекке келдик да, бияктан именно ошол окууну тандап, ошол окууну окудук. Психология управления, бизнес управление деп коет. Вот, ошол бизнеске жакынбыз тоже. Именно айрыкча ресторанный делага да. Ошон үчүн шаарга айылдан келгенден баштап только ресторанный делаган башка эч нерсени практически изучать эте элекмин. Ресторандын жумушунда аябай көп жылдан бери жүргөн экенсиз. Канча жыл болду? 6 жыл болду. 6 жылдан бери ресторанный жумушта жүрөсүз. Менин оюмча ушу ресторандык жумушта поварчылыктан сырткары да башка жумуштарды аткарып көрсөңүздөр керек, башка жол жактан өзүңүздү көрсөңүз керек. Биз болсо администратор болуп иштедик, официант болуп иштедик, помощник официант болуп иштедик. Дагы жада калса даже кээде получалось так, что мойкада да иштеп калдык. Ар кандай ситуациялар болот да, бул чоң ресторан деген дело тонкое да, мындай. Мындай болуп кетет да. 6 жылдан бери бир топ нерсени көрдүңүз болуш керек ресторан жумушунда. Анан мындай суроо да сизге. Сиз бир жака конокко чакырып калса, тойго барып, тойканага отурганда мындай отурушуңуз кандай болот дейм да. Анткени сиз өзүңүз 6 жылдан бери иштеп, ар бир ийне чейин билесиз жумуштун. Мындай башкалардын иштеп атканын көрүп, мындай отурушуңуз кандай болот? Мындай тынч отура аласызбы деген. Негизи тынч эле отурам. Анан негизи жана тейлөө жагынан, анан подача жагынан келгенде кээ биркилер мындай, кээ бирки ашканаларда мындай туура эмес берилип калат. Мындай болуп кетет, кээде мындай жылынып кетесиң, эми айла жок. Коноктун унчукпай отуруп каласыз. Огурцун кетирген соң болгарский перец, желтый, Калифорния. Кесебиз, туурайбыз.
Мына достор, Кудай буйрса тамагыбыз да бышып калды. Жаровня тамагы, Кытай улутунун тамагы экен. Анан биз остуйуп көрөлү, Анан бисмиллахиррахманиррахим деп остуйуп көрөлүчү. Кыргыздар этке жакын эмекчи, этинен бир көрөлүчү. Бул идишиңиз да өзгөчө экен, бул. Ооба да. Идиш жөнүндө айта кетсеңиз, бул Кытайдын улуттук идишиби жагында? Ооба да, бул уйдун изображениясы көрүнүп турат. Бул эмеде атайын подачасы газга ызытып, темирди кызартып туруп, үстүнө кунжутный майдан куюп туруп, аны салып бересиң. Подача конокторго баратканда бул түтөп, күйүп, пар чыгып туруш керек. Ачканда буп болуш керек да. Тамак жасап атканыңызды көрдүк эртеден беричи. Анан бул сиздин аябай фирменный тамагыңыз окшойт, а? Негизи фирменныйлердин деле катарына кирбейт. Фирменный тамагымды буюрса дагы көргөзөбүз. Бул мындай эле фирменный сыяктуу, просто элдикинен бир аз өзгөчөлөнүп турган тамак. Жомарт мырза, бүгүнкү күндүн алкагында сизге акыркы суроо болсун. Келечектеги жаш ашпозчуларга айтар кеңешиңиз жана тамак жасаганда кандай эрежелерди сакташы абзел? Тамак жасаганда негизи техника безопасности деген эң биринчи турат. Ошону карап, абайлап колдонуш керек. Газды, плитаны, духовканы баарын. Андан сырткары тазалыкты кармаш керек. Андан кийин менин болгон билгеним менен эле просто с душой тамакты жасаш керек. Билбегендер үйрөнүш керек. Анда эмесе кыргыздын жигиттери дагы канча болуп бар, баарыңыздарга ийгилик. Ушул тамактарды андан башка дагы үйрөнүп кетиңиздер баарыңыздарга. Дагы сизге бир акыркы суроо болсун менден өзүмдөн. Эгерде сизге ушул биздин видеону көрүп, YouTube'дан Кабар KG каналынын катталуучуларынан бирөө бир тамак үйрөнөбүз же ушул поварлык кесипке кызыгам десе, сиз жардам бергенге даярсызбы? Албетте. Тамакты любой балага үйрөтөм, практически бекер. Мына достор, бүгүн ушинтип кесипкөй адам рубрикабыз дагы аягына келип жетти окшойт. Сиздер менен мен Акылбек Азат уулу жана Амиров Жомарт мырза болду. Кабар KG каналына катталыңыздар. Бизде ушундай рубрика болот. Мындан ары ар бир кесип менен сиздерди тааныштырганга аракет кылабыз. Саламатта калыңыздар. Кабар KG каналына катталыңыздар. Колокольчикти басып коюңуздар.